Bismillahirrahmanirrahim. Adam balası eki avaldan boş bolbaydı. Sүйүнүштүн üstünde je kaygın üstünde bolot. Mına ошол sүйүнүштүү күндөрдүн birisi Kurban Ayit майрамы. Allah Taala musulmandын майрамын өзү дайындап белгилеп берген. Жума сайын жума күнүн майрам кылып берген. Жана ошондой эле bir жылда 2 айт күнүн майрам кылып берген. Майрам дегендин мааниси адамдын ички жана сырткы дүйнөсү кубанганды айтат. Адам баласынын ички жана сырткы дүйнөсү Аллахка итаат кылып, ибадат кылуу менен сүйүнөт. Мына ошондуктан Аллах Таала Курбан Айт күнү дагы 2 рекет айт намазыны милдет кылып койгон. Айт намазына барардан мурда эң алгач жуунуп тазаланып баруу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандын сыпатын хадисте баяндаган. Мусулман экинчи бир мусулманга зыян бербейт деп. Жана дагы айт намазына барардан мурда мисвак колдонуп баруу керек. Саид бин Мусайяб рахматуллаху алейхи айтат: "Ас-сиваку фи яумил иди суннатун." Мисвак колдонуу айт күнү бул сүннөт болот дейт. Жана дагы атыр себинип баруу. Атыр себингенде адам баласы өзүнө жаккан эле атырды эмес, балким жалпыга жага турган атыр себинип баруу керек. Жалпыга жага турган атыр көбүнчө кымбат баалуу атырлар болот. Абдулла бин Умар радиаллаху анху ар дайым айт күнү эң жакшы кийимин кийет эле. Ошондуктан айт намазына айт күнү эң жакшы кийимди кийүү дагы бул сүннөт амалдардан болуп саналат. Айт намазына кайсыл жол менен барган болсо, башка жол менен келүү. Мындай кылганды кыямат күнү күбөлөрдүн көп болуштугуна себеп болот. Айт намазына баратканда такбир ташрикти бийик үн менен айтып баруу керек. Эскертип кетчү нерсе, шаар жергесинде курбандыкка чалуу айт намазынан кийин болот. Эгерде кимдир бирөө айт намазына чейин курбандыкка чалып койгон болсо, анда ал айт намазынан кийин кайрадан курбандыкка чалуу ага милдет болот. Ал эми айыл жергесинде жашагандар айт күнүнүн таңынан баштап курбандыкка чалып баштаса дурус болот. Эскертип кете турган нерсе, Курбан Айт намазынан мурда эч нерсе жеп ичпестен баруу керек. Курбан Айт күнү андан кийинки аткарылуучу амал айт намазы. Курбан Айт намазы башка намаздардан өзгөчөлүгү 6 кошумча такбир менен өзгөчөлүнөт. Эгерде кимдир бирөө кошумча такбирлерди азайтып же көбөйтүп айтып койгон болсо, же такыр эле айтышты унутуп калган болсо, анда ал адамга сажда сахви милдет болот. Эгерде уюучулар арасында түшүнбөстүк, фитна болуп кетет деген коркунуч жок болсо, ал эми уюучулардын арасында түшүнбөстүк, фитна болуп кетет деген коркунуч болсо, андай учурда сажда сахви кылынбайт, бирок намазы дурус болот. Ошондой эле айта кетчү нерсе, Зулхиджанын 10 күнүнөн баштап, ачыктап айтканда Курбан Айт күнүнөн баштап, Зулхиджанын 14 күнү асыр намазыны кошуп, ар бир намаздан кийин такбир ташрик айтылат. Ал эми такбир ташрик төмөнкү сөздөр менен болот. Албетте ар бир намаздан кийин бир жолу айтылат. Ал эми кимдир бирөө намаздан кийин такбир ташрик айтууну унутуп калган болсо, ал адам намазга каршы келген иштерди жасаганга чейин такбир ташрик айтуусу дурус болот. Намазга каршы келген нерселер көкүрөгүн кыбладан буруу, жана ошондой эле кимдир бирөө менен сүйлөшүүсү же жеп ичүүсү бул амалдар намазга каршы келген нерселер болуп саналат. Аллах Таала баарыбызды айт күнүнө жеткирип, чыныгы айт тосуучулардан кылган болсун. Анда эмесе биз сиздерге Курбан Айт намазынын окулуу тартибин көргөзүп берсек. Алгач имам мындай ниет кылат. Ниет кылдым 2 рекет важип болгон Курбан Айт намазын окумакка, жүзүмдү бурдум кыблага, калыс Аллах үчүн деп такбир тахрим айтат. Ал эми уюучулар имам сыяктуу эле ниет кылат. Болгону алар имамга уюуну дагы кошуп ниет кылышат. Аллаху акбар. Андан соң имам сананы ичинен окуйт. Субханак Аллахумма ва бихамдика ва табарак асмука ва та'ала джаддука ва ла илаха гайрук. Андан кийин имам колуну кулагына тийгизип кошумча 3 такбирди айтат. Эскертип кете турган нерсе, такбирлердин арасында кол байланбайт. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Андан кийин имам таавуз жана тасмияны ичинен айтат. Ачыктап айтканда, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахимди ичинен айтып, Фатиха сүрөсүн окуп, ага кошуп Зам сүрө окуйт.
Эгерде имам А'ла сүрөсүн билсе, А'ла сүрөсүнү кошуп окуган жакшыраак болот. Андан соң имам такбир айтып рүкүгө барат. Рүкүдө эң азында 3 жолу тасбих айтат. Андан соң имам кадимкидей эле рүкү саждада 3 жолу тасбих айтып, экинчи рекетке турат. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Andan soң imam Bismillah'ni içinden aytıp Fatiha сүрөсүнө замсыра кошот. Эгерде Гошия сүрөсүн билсе, аны окуу жакшыраак болот. Андан кийин имам колун кулагына тийгизип, кошумча 3 такбирди айтып, 4-түнчүсүн айткандан соң рүкүгө кетет. Андан кийин кадимкидей эле рүкү саждада эң азында 3 жолу тасбих айтып, намазды бүтүрөт. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Al эми кайсы бир адам Курбан айт намазынын бир рекетине жетишпей калган болсо, ал адам мындай кылып толуктайт. Имам салам бергенден соң туруп, эгер сана окуган эмес болсо, сана окуп, андан кийин таавуз жана тасмияны айтат. Ачыктап айтканда аузу биллахи минеш шейтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим деп айтат. Андан соң Фатиха сүрөсүнө замсыра кошуп окуйт. Андан кийин колуну кулагына тийгизип 3 жолу такбир айткан соң 4-түнчү такбирди айтып, андан кийин рүкүгө барат. Рүкү саждада эң азында 3 жолу тасбих айтып, салам берип намазын бүтүрөт. Эскертип кетчү нерсе, намазын толуктап жаткан адам жогоруда айтылган нерселерди ичинен окуйт. Ачыктап айтканда таавуз, тасмия, кыраатты жана такбирлерди, тасбихтерди бардыгыны ичинен айтып намазын бүтүрөт. Эгер кимдир бирөө имам салам бергенге чейин уюп жетишкен болсо, имам салам бергенден соң туруп, кадимкидей эле жогоруда айтылган тартипте намазын толуктайт. Ал эми кимдир бирөө кайсы бир себептерден айт намазына кечигип калган болсо, анда ал адам үйүнө барып 2 рекет же 4 рекет нафил намаз окуп коюу жакшыраак болот.